урматтуу замандаштар, мен кайталап коеюн. Бүгүнкү сөз белгилүү агартуучу, элдик дарыгер, кыргыз санжырасын чогултуп кагаз бетине түшүргөн кыргыз атуулуу Үмөт Түгөлбай уулу жөнүндө сөз болуп жатат. Студияда болсо анын небереси Үмөтов Эрмек агай. Урматтуу замандаштар, азыркы учурда Эрмек агабыз Үмөт молдонун ошол учурда жазганын айтып жатат. Эки бала тууралуу айтып атпайсыңарбы? Азык саяк деп. Бул Үмөт молдонун жазган санжырасын небереси айтып жатат да. Бул жерде өзүнүн ою эмес. Эми биздин экинчи вариантында бул саяк деп койгону бул саяк уруусундагы Байыз деген баланын келгенде ошол тагай сурган экен. Урууң ким десе саяк дейт. Ошон үчүн анда Байыз атыңды өчүрүп эле саяк коеюн деген сөзү бар да. Эми бул экинчи варианты да. Биз жана сиз Үмөт молдону айтып атасыз. Эми сиз ушу Кара Чорого кирсеңиз, Кара Чоронун менимче Балта, Келдикке багыш деген балдары бар. Ооба. Кимисине? Эми мындайда бу жерде дагы варианттар бар. Мына Үмөт молдо деле өзүнүн 2-3 варианты менен жазган экен. Буну түздөн түз эле бир эле вариантты жазган эмес. Бул киши ар кимден угуп 2-3 вариант менен жазган. Бир вариантында Кара Чорону багыш деп, ошо багыш менен Кара Чоро бир эле киши деп. Бар. Ооба, ошондой. Бул вариант бар, билесиз. Андан тышкары экинчи вариантында Кара Чоронун баласы багыш дейт. Анан кийин дагы бир вариант бар. Ошо багыштан анан Жаңкороз дейт. Жаңкороз. Бар мындай. Анан кийин билесиз го, Жаңкороз дегени бул бирөөлөр дагы вариантында ошол багыштын өзү абдан кооздонуп кийинген, ат жабдыгын жакшы алып жүргөн, өзү дагы абдан келишимдүү, ак сарыл адам экен, ошондон улам Жаңкороз деп аталып кеткен деген да варианты бар да. Анан чын айтыш керек, багыштардын ошол кездеги баягы урааны Жаңкороз болгон. Жаңкороз болгон, бир баягы аттанып жортулга чыкканда, же бир жолго келгенде Жаңкороз деп уран көтөрүп турушканы бул чындык. Анан эми бул варианттары ким экенин чын айтканда бул эми санжырада. Ал түгүл ошо Үмөт молдонун өзү деле айтып атат. Мен ушу 2-3 карыядан укканда мен ушундай деп жазып алдым деген жерлер бар да. Эми аны бир вариантына токтоп коюштун мен оюмча кереги жок деп ойлойм да. Анан кийин бул жерден анан тиги багыштан Жаңкорозтон анан кийин Көкүмбүй бул болжол менен 1600-жылдарда айтып атасыз. Мындайда эми мен мына жерден айтып кетейин да, мистер Амаке. Эми мен ушу Үмөт молдонун жазган оюнча ошо 2 варианты менен, бирок ошонун бир вариантын мына жерге айтып кетейин, мистер Амна. Мындай, эми Кара Чоро атабыздан ары таратсак, мынакей Кара Чородон Багыш, анан Атантай Баатыр деген бар экен, Көкүм, Көчөк, Куржу, Бөкүш, Назарбек деген балдар болгон экен. Анан Атантай Баатырдын тукуму ичкилик дейт. Кокон тарапта турушат дейт. Эми Өзбекстандын ичине кирип кетсе керек да. Анан кийин экинчи бөлүгү Келдикке Багыш. Бул Кочкор, Нарын, Атбаш, Чүй тарапта дейт. Анан Көкүмдөн Найман, Куттук Сейит, Тейиш, кадимки хан Тейиш, Ак Көйнөк, Ак Моюн, Айылчы, Абылгасы, Көчөр, Түлкү дейт. Бул 2 аялдан таралат экен да. Анан Тейиштен Ак Кочкор Канкы, анан Наймандан Алдаяр Элтинди. Бул жерден дагы ачык айтып кетиш керек. Мына жерден Ак Кочкор Канкыдан тукум бар деген да сөз бар, тукум жок деген да сөз бар. Себеби дегенде өзүңүзгө белгилүү, мынакей 1685-жылы мынакей Галдан Бошок өзүңүз билесиз, Жуңгардын ханы. Ошо 1685-жылы Хан Тейиштин ордосун келип басып, аны ошондо катуу согуш болгон экен. Согуш болуп, мына кеминде болгон бул согуш. Ошондо анан биринчи баягы катуу согушта Ак Кочкор менен Канкы өлөт. Анан ошондо келип туруп анан кийин Хан Тейиш атабызга угузат экен да. Хан Тейиш мына Ак Кочкор өлдү, Ак Кочкор өлдү дейт экен. Анан Ак Кочкор өлсө Канкым бар деп. Канкың да өлдү, айла жок десе. Анда Канкым да өлсө айла жок, Хан Тейиш деген даңкым бар деп. Көзүнөн жаш чыгарбай кайраттанып, анан өзү аттанган экен. Өзү аттанып барып, өзү дагы ошол согушта
курман болгон да. Анан ошон үчүн жанагы каңкы менен ак кочкордон жашыраак кезинде өлүп калып булардан тукум калбай калган деген сөз бар да. Андан нары уланта турган болсок, мына тейиштен мына ак кочкор каңкы дедик. Анан Наймандан Алдаяр Элтинди Сарыгулдап кетет. Анан Алдаярдан Конок Бадам, Коноктон Ала Куржун, Бадамдан Чайкөз, Чайкөздөн Баястан. Мен эми кыскартып эле айтып атам, себеби энди абдан көп аттар мен өзүм алып келатам да. Анан Чайкөз, Чайкөздөн Баястан Рай, Баястандан Бекбуто Сарыбай, Бекбутодон Сарымсак, кайдымки Сарымсак Татка, Элтой, Садырбай Бешкемпир Жедирге деп кетет экен. Анан Элтой бул Сарабаш деп өзүнүн ошол түштүктөн бияка качып келет да. Анын окуясын дагы мен сизге айтып берем. Анан Сарабаш деп жүрөт экен бул жакта. Анан Сарабаштан ошо Элтойдон Жоосаң, Шаакы, Усупбек, анан Жоосоңдон Меңдугул Тойчу, Бөлөкбай, Меңдугулдан Түгөлбай, Жебечи, мынакей. Анан Жебечиден Бекбай, Бейшиналы, Шайшиналы, Бекбайдан мына Жусубалы, Казыбек, анан Козубек, Өзүбек, Өскөнбек деген балдар кетет. Шайшиналыдан Жаныбек, мына баягы мен айтып кеттим, академик, мына былтыр ушу пандемиянын учунда 80 жашында дүйнөдөн көзү өтүп кетти. Абдан өкүнүчтүү биз үчүн. Анан эми Түгөлбайдан Медет, Мурат, Үмөт, Медеттен Акматалы Болот, Совет, Молда Үмөттөн Касым, Үнүр, Асан, Акраман, Алдияр, Асандан мына мен Эрмек. Жакшы. Мына ушундай деп токтотолу ушул жерден. Демек, бул Карачараудан кете турбайбы? Ооба. Карачар. Жакшы. Бул китепте жазылгандардын баары эле бизде негиз болуп алынып жүрөт. Бирок тактоого муктаждар. Чындыгында эле баары бул деген санжырада. Алынып коюлат, кайра ордуна коебуз, кайра тактоо да. Бир чети баягы бизге негиз болуп атат да, негизи. Бир чети. Эми сизге мындай бир суроо берсем. Бул агартуучу деп атпайбызбы? Бул мугалим болуп иштеп жүрдү. Кыйналып мектеп салды, балдарды окутту. Бирок ушул жерден бир эме бар да, сөз бар. Бул киши дин деле окутпастан жанагы кантип эле сабактарды окутту да. Окуткандан кийин мунун баягы бирден бир баягы тоголок кат дейбизби, жазганын себеби эмнеде болду? Репрессия кетпеди? Репрессия кеткен себеби. Себеби эмнеде болду? Себеби мындай болду да. Бул киши өзүңүз туура айтып кеттиңиз. Бул жадид мугалим болгон да. Жадид мугалим деген бул эми мындайча айтканда жалаң эле исламдын канондорун, ошо пайгамбарыбыздын хадистерин эле окутуп эле баягы Куран китепти жаттата берген эмес. Бул киши ошол арифметиканы окуткан. Өзгөнчө географияны абдан жакшы окутуш экен. Себеби дегенде баягы тоодун арасын жакшы билиш керек, сууну билиш керек дегенде. Анан кийин физиканы окуткан. Химияга чейин окуткан киши экен да, ушундай да. Ошол математиканы окуткан дегенде. Мына кыргыз тилин окуткан. Мына ошондой жадидтик, мындайча айтканда, ошо баланын бардык тарабынан баягы калыптанышына бирден бир баягы көз салган, мындайча айтканда баягы светтик мугалим болгон да. Ошол мындайча айтканда революциядан мурда эле ошондой болгон. Анан эң кызыгы бул киши баягы орусча да билген да. Анан бир кичинекей мисалын айтып кетейин. Бир биздин Кыпчакбайдын Токтогул деген бир мыкты кишилер болгон. Анан Нанай Ажы деген болгон, билесиз. Кадимки Нанаевдардын чоң аталары да булар бай болгон да. Анан ошо балдарын окутуп жүргөндө, анан бир күнү сабак берип атып, анан орус тилинде нанды хлеб деп айтат, атаны папа деп айтат, апаны мама деп айтат деп айтып коет да. Анан кийин кечинде бирөөнүн баласы ошо Нанайдын балдарынын ошо бирөөсү барат экен, анан үйүнө барып анан кечинде айтат экен, Глеб дей берет да. Анан ошосу атасы, "Эй, Глеб деген эмне?" десе, "Үмөт атабыз мугалимибиз үйрөтүп атат. Глеб деген бул нан экен" дейт да. Анан ошондон алып тигини жинигер айнанай, бул Үмөт молдо деген балдарыбызды орус кылган алган турбайбы? Биз болсо ага шартын түзүп мектебин ачып берип атсак. Бул эмне деген ушундук деп анан кийин эртеси күнү анан барды келет тиги кайран кыргыздар. Эмнеге сен орусча окутуп атасың? Анан чоң айтат да. Келечек келет. Орус тили да керек болот. Мына заман өзгөрөт. Антпегиле, тинтпегиле десе, анан кийин макул болуп кетчет, бирок ичинде бир баягы кара өзгөлөр бар да. Анан келип туруп ошо жанагы жаңыдан салынган ошо мектебине чейин өрттөп кетишкен да. Анан ошондон кийин анан бул киши таарынып анан жана сиз айтканда анан Канзаводко жогору кетип калып атпайбы? Ошо жака барып анан мектеп ачып кетип калган. Көпүрө базарга кетип калган да. Мына ушундай болгон. Анан эми жана сиз айткан эмне үчүн кандайча камакка алынганы эң кызык жери мындай да, бул кишиге мен аны изилдеп көрдүм. Кантип
Анан биздин чоң эжебиз бар болчу, Бубайда деген. Ошол киши түздөн түз ошол атабыз камалып атканда прокуратурага барып, ошол жерге эң улуу кызы да жүргөн да. Анан ошол киши айтат, ошол камалганда биринчи чоң айыбы мынтип жазылган экен. Советтик элди дарылап, анан кийин мал алып, бирдеке алып, элди дарылап, анан бир нерсе алып, ошолордон анан кийин акы алып, анан кийин элди дарылап, жакшы кылып, бирок ошол аркылуу советтик врачтардын беделин, дарыгерлердин беделин түшүргөндүгү үчүн дейт. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол баягы советтик күчтүүлүккө каршы элементтер менен байланышкандыгы үчүн дейт. Анан үчүнчүсү, ошо советтик идеологияга туш келбеген китептерди алып келип балдарды окуткан үчүн деп атат да. Мынакей көрдүңүзбү? Мына ушундай болбогон майда чүйдө баягы күнөөлөрдү койгон. Анан эң кызыгы кийин сурап атпайбы? Анын ичинде кимди ошо күнөөлөш керек болгон? Ким Үмөт Молдону күнөөлөш керек болгон? Үмөт Молдонун түздөн түз өзүнүн окуучуларын, ошо жанында жүргөн кишилерди биринчи ошолорду баягы кармап, анан сен Үмөт Молдого каршы көрсөтмө бер дейт да. Анан алар болбойт. Анан кыйнайт аларды. Анда эмес Үмөт Молдонун ордунда өзүң кетесиң деп. Ошолордун ичинде мына бүгүнкү күнгө чейин айтып жүрөт Кочор деген. Кочор деген киши бул эме аба ырайын жакшы билген киши экен да. Ошол Үмөт Молдонун, Үмөт Молдо ачык айтыш керек ошол. Аба ырайын айтып, баланча күн жайт, баланча күн тигиндей деп барын календарды, элдик календарды абышаны жакшы билген киши болгон да. Анан ошону үйрөнгөн экен, жанында ат кошчусу болуп жүргөн. Анан ошол киши анан макул дейт. Макул, мен айтайын. Анда кыйнады да. Жазып берип атпайбы? Анан жазып бер дебейт. Ал киши деле мындай кылат. Айтып бер жазат. Алып келеткен дагы мындай бир эки бөлмөгө, бир жагына Кочор отургузат, бир жагына болсо Үмөт Молдон отургузат, ортосунда эшикке парда тартып коет. Анан Кочордон сурайт да, тиги тергөөчү сурап атат дейт. Түшүнтү беле? Түшүнткөн. Алды беле? Алган. Эмне алды эле? 10 бөтөлкө 5 литр лампа май алган баланча жерден. Анан баланча жерден болсо 5 метр булгаар алган. Баланча жерден бир торпак алган, ушинтип айтып атыр да. Анан чын эле алган, түшүнткөн. Анан бизге ката мамиле жасачы, бизди болсо жумшачы деп ар кайсыны ушинтип айтат. Айтып айткандан кийин анан бир убакта баягы бүткөндөн кийин баягы экөө мындай парда тартып турат, бет маңдай отурду. Анан парданы ачып коет да. Ачканда Кочор бет маңдай отурат да. Анан Кочор аксакал чочуп кеткен экен, жаш бала экен, чочуп, абдан катуу чочуганда, чочуп кетип анан Үмөт Молдо унчукпай отуруп турдан айтыптыр. Кочор айланайын. Мага келгенде көзүң кашайып, көзүң көрбөй келди эле жаш бала кезиңде. Көзүңдү айыктырдым эле. Анан ушул даразага жеткирип, сени колуман келишинче үйрөттүм баарын. Анан эми сен мени ушинтип каралап атасың. Кайра ошол көзүң ошол башта мага кандай келсе, ошондой болуп көр болуп кал, оомейин деп койгон да. Анан Кочор аксакал ошо бир күндөн кийин анан көз көрбөй калган. Өмүр бою ошо көз көрбөй өттү да. Анан мен ушул нерселерди жасап атканда мен ойлодум да, ушуну мындай бир жазып койгон тура эмес болуп калат го деп. Анан ошо Кочор аксакалдын бир кызы бар эле, бизге мындай кызы бар экен да. Ошол кишиге барып жолуксам, ошондой болгон. Атам өмүр бою ошо Үмөт Молдонун ошо каргышына калып калдым. Абдан чоң жаңылышымда абдан кейиш эле деп өзү мага айтып берди да ошону. Мына ушундай окуялар болгон. Анан ошентип анан кийин жана кесилип кеткен да. Кесилип кеткен ошол. Бул деген Үмөт Молдо биз артычу деп атпайбызбы? Өтө баягы орус менен алака түзүп, орусча сүйлөп, орустардын баягы маданиятын түшүнүп, баягы кыргыздан бир өзгөчө болгон адам да. Мунун өзүнүн философиялык ой жүгүртүүсү болгон. Ошол бир кыска токтосоңор. Эми чын айтканда Үмөт Молдонун бир топ ошо көп эле ошо баягы жазып калтырган эмгектеринде философиялык ой жүгүртүүлөр абдан көп да. Анан ошонун бир экөөнү айтып кетейинчи. Анан Үмөт Молдон жазганы боюнча бир жеринде мынтип айтат, мына адамдын жашы боюнча. Адамдын эки жашы болот экен дейт. Бирөө санак жаш, бирөө болсо билим жаш дейт. Ошентип жазыптыр да. Эми санак жаш дейт, бул Алла Таала берген жаш дейт. Бир жаш, эки жаш деп баягы күн өткөн сайын жашы кете берет дейт. 70 канча Алла Таала канча берсе ошончо кетет дейт. Ал эми билим жашты ошол адам пенде болгондон кийин өзү ошол мезгилине карап ошол санак жашы менен бирдей алып жүрүш керек экен дейт. Себеби эмне үчүн дейт? Мен көп жерде кылдырып жүрөм дейт. Көп жерге барам дейт. Көп адамдар менен сүйлөшөм дейт. Анан кээ бир айылдарга барып калсаң,
Буну айылдын жакшысы ким десең баланча деп айтат дейт. Анан кайерде жашайт десең боз үйүн көрсөтөт дейт. Тимир заңгыраган, заңкайган чоң өргө дейт. Айыл ушул жерден эми жартылап бир жакшы сөздү угуп, жакшы бир санжыранын бир бутактарын жазып, жакшы аңгемелешүүлөрдү угуп кетем го деп жыргап барам дейт. Барып кирип отурасың дейт. Аны жакшы кабыл алат дейт. Баягы чайын берет дейт, чайын берет, малын, тамагын берет. Анан эми аксакал эми сүйлөшөлү деп төрдө баягы керилип отурган 80 жаштагы аксакалды эми сөзгө тартайын десең, сүйлөп келгенде 15 жаштагыдай ой жүгүртүүсү бар дейт. Анан ошондо абдан өкүнөм дейт. Ушунчалык сөйлөттү, дөөлөттү, ушундай байлыкка жетишкен адамдын ушу ой жүгүртүүсү ушундайбы? Ушунчалыкпы? Эми ушу 80 жашка чыкканда ошол өзүнүн санак жашына карата билим жашын алып жүрбөйт кыргыздар деп кейин дейт. Ушундай көп учурда ушундай болуп калат да, анын ошон үчүн Үмөт молдо мынтип жазып атат. Ошон үчүн дейт, ар бир адам өзүнүн санак жашын билим жашына карата билим жашын санак жашына карата алып жүрүш керек дейт. Ал адамдын өзүнөн дейт. Мына 40-ка чыккан адам ошо 40-тагыдай билим жашы болуш керек дейт. 50-ге чыккан адам 50-дегидей билим жашы болуш керек дейт. 80-ге чыккан адам 80-дегидей билим жашы болуш керек дейт. Анан качан адамдын ошол санак жашы жогору кете берип, билим жашы төмөн калып калганда түркөйлүк деген оору келип чыгат дейт. Бул түркөйлүк эң жаман дейт. Түркөйлүктүн аркасында көрө албастык, пастык, бирөөгө жамандык кылуу, көрү касуу, ушунун баары ушундан келип чыгат дейт. Ошон үчүн кандай болгон күндө дагы билим деген бул биринчи кезекте керек дейт. Канчалык улгайсаң, ошончолук билимдүү болгонго аракеттен дейт. Жөн эле убактын өткөрүп эле ошол Алла Таала берген санак жашка таянып жашай бербе деп, ошентип санат кылып жазган жери бар. Анан да бир жери бар. Ыйман дейт. Мына биз ыйманды көп эле айтабыз. Ыйман жөнүндө канча сөздөр айтылды. Мен өзүм таң калганым, биздин чоң атабыз мынтип жазыптыр да. Эми ыйман албетте ал баягы диндик көз карашта өзүнчө жазган, мен аны айтпай эле коеюн. Анан бирок дейт, биздин өзүбүздүн кыргыздын мындай өзүнүн көз карашында мен өзүм жазып кетейин дейт. Ыйман деген эмне дейт? Ыйман деген дейт, ар бир адамда дейт. Ал адам жакшы болсун, жаман болсун, ким болсун, ал түгүл мен болоюн дейт. Ар бир адамда жамандык менен жакшылык чогулуп турган дейт. Ошол адамда эле жаман касиеттерде жашайт, анан жакшы касиеттерде жашайт дейт. Ал эч качан өзүн мактана албайт дейт. Мен жакшы гана касиетим бар, жаман касиетим жок деп. Анан мына ошондой заманда дейт, бир жылдардын аралыгында дейт, ошол адамдагы жакшы касиет менен жаман касиет экөө чарпылышып, кармашып кеткен экен дейт. Кармашып кетип, анан жакшы касиет жеңип, анан ыйманы экөө биригип туруп, баягы адамдагы жаман касиеттин баарын кууп чыгат экен дейт. Анан кууп чыгып атканда, адамды кууп чыккан, бирок атаң көрүү ошол адамдын жүрөгүнүн чекесинде бир кичинекей шайтандын көлөкөсү калып калыптыр дейт. Анан кийин баягы бир күнү келип, анан кийин мына адамды таптакыр табылса кылып, пакиза кылып бүтүрүп койдук. Мына адам жакшы гана касиеттер менен жашап калды деп. Баягы тазалап койду, анан ыйманы келет экен да. Ыйман келип туруп анан адамга айтат экен. Адам зат, сендеги жаман касиеттердин баарын биз алып салдык. Эми адам зат өзөт, өнүгөт. Баягы койдун үстүнө торгой жумурткалаган заман келет деген ушул. Мына эми жашай бер. Эч сага тоскоолдук болбойт деп ошентип айтып атса, баягы жүрөгүнүн чекесине алып калган шайтан айтып атат дейт, адамга чакырышып урап. Ай, көрдүңбү? Сенден бир ооз сурабай эле ошол сендеги жаман касиеттерди айтып салды. Кандай акысы бар? Сен кожоюнсуң барына. Жамандыкка да жакшы касиетиңди сен кожоюн болушуң керек. Ай үчүн булар сенден сурабай эле мунун баарын айдап салды деп мактанып атышат. Сен ушуга макул болосуң деп акырынча урап атат дейт. Анан ошонткөн кийин адам мынтип ойлонуп калат экен да, анан мынтип айтыптыр. Тиги ыйманга айтат экен да. Ай, ыйманым, сага рахмат. Мендеги жаман касиеттерди кууп салганыма. Ай үчүн менен акылдашпай эле кууп саласың? Жок. Менде жаман касиеттерде жашаш керек. Эми үчүн мен жалаң эле жакшы касиеттер менен мен ушул кезге чейин жашап келдим ошо менен. Мен ошондой эле жашагым келет. Давай токтот, мындай өзүңдүн эле билгениңди бербей жасай бергениң дейт экен да. Ошонткөндөн кийин ыйман сөзгө сынып калды дейт. Адамдын сөзүнө сынып калды дагы. Анан адамдагы өзүн ыйман алып туруп өзүн көк теңирге кетип калды дейт. Ошо менен адам ыймансыз калды дейт. Бүт денесин жаман касиет ээлеп калды дейт. Ээлеп калып, ошол күндөн баштап жаман оорудун баары адамды чулгады дейт. Согуштун баары адамды чулгады дейт. Кырылыштын баары боло баштайт. Кысыл кыргын, кара сүргүн, бири-бирин көрө албастык, өлүп, адамзат кырылып барат дейт. Анан ошондо адамзат биле коюп өзүнүн жаңылганын, анан Алла Таалага жалынган, Алла Таалага жалынды дейт.
Алла Таала құдірет, мен аудан тура емес қылған екем. Маға иманымды қайырып бер. Маға жақсы қасиеттерімді қайырып бербесең болмай қалды. Мен шақырайын, антпесем мен жоғалып баратам дегенде, анан тиги жақтан анан иманы қайырылып берген екен. Бирок Алла Таала ушундай адамзатқа буйруп койду дейт. Каалаган учурда адамдағы жаман қасиет жақсы қасиетін қуып салат дейді. Көрдіңізбі? Каалаган учурда. Бирок адамзатқа айтты дейді. Сен ошо жақсы қасиетіңді сақтап қалыш үшін билимдүү бол. Билимге умтул. Көп оқу. Көп аракеттен, өзүнүң аракетиң менен гана жақсы қасиетти сақтап кала аласың деп ошондой буйруп койду. Мына ошондон баштап мына адамзат бүгүн жаман қасиеттин менен жақсы қасиеттин алып уштуруп дейт. Ушинтип жашап келатат дейт. Бирок кандай болгон күндө дагы Үмөт молда айтып атты, жазып калтырып атпайбы? Кандай болгон күндө дагы адамзат билимдүү болуш керек дейт. Канчалык билимдүү болсо, ошол адамзаттагы жаман қасиет төмөн түшүп турат деп жазып калтырганда, мына ушундай. Жакшы. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, жанагы Беккасып би деп атпайсызбы? Ошо Беккасып бидин бир мына Кыргызда илгери эми бийлер баягы калыстыкка барып турганда, ошо бийлер калыстыкка барып турган, ошондогу бир ошо Беккасып бидин калыстыгын жазып кеткен бир кичинекей окуясы бар экен да. Ошо Беккасып бидин ошо калыстык жөнүндө бир нерсени жазып калтырып кеткен экен да. Ал мындай да. Ошол Беккасып бидин би болуп турган кезинде бир ошол айылдагы бир эки бай баягы байлыктарына чиренип турган байлар мелдеше кетишет экен да. Экөө тең бир учурда уулдарын үйлөндүрөт. Аны айтат: "Мен биринчи неберелүү болом" дейт. Тилбай айтат: "Жок, мен биринчи неберелүү болом" дейт. Анда мелдешебиз дейт. Аны экөө мелдешет. Мелдешип адамдын ортосуна чоң мелдеш коюп коет. Анан кутуруп турган байлар да. Анан эми Алла Таала барын буйругу да. Бирөөсүнүн келини 4 ай болгондо боюнан түшүп калат. Анан экинчиси болсо баягы боюнда болуп жүрөт. Анан баягы баласы келинин боюнан түшүп калган бай ичи күйөт дагы. Анан карачы кандай көрө албастык. Анан баягы берки боюндагы бар байдын тиги келинине бир жамандык жасагысы келет. Анан баягы суудун боюнда бир жерде баягы боз үй ак өргөдө баягы келин менен баланын жигиттин өргөсү бар экен. Анан эч кимге айтпай туруп бир күнү байкатпай туруп кечинде анан 500 жылкыны ошо боз үйдүн үстүнө каптатып жиберген экен да. Анан каптатып жибергенден кийин баягы боз үй кычырап антип мынтип анан кийин баягы ичиндеги тиги жигит менен келин коркуп кетип тиги келиндин 6 айлык баласы боюнан түшүп барат. Ошо менен чуу чыгат. Тиги байдын тарапташтары бар, ан туугандары бар, экинчи байдын тарапташтары бар, ан туугандары бар. Эки тарап кагылышып, эр өлгө чыгып, эр өлө турган абалга келип калат. Анан аксакалдар акылдашып, "Кой, Беккасып биге баргыла. Ошо калыстыгын айтар, ошого макул болгула. Эми бала экөө тең эки кичинекей нарсе энесинин ичинен өлүп калды. Эми сыртта турган мына тирүүлөр өлбөсүн" деп анан Беккасып биге барышкан экен. Анан баргандан кийин Беккасып би ойлонот экен, 2 күн ойлонуп анан 2 күндөн кийин чакырат баягы эки байды. Анан алар дагы 20дан өзлөрүнүн талапташтарын алып келишет. Анан Кызыл Жайык деген ошо бир жайлоосу бар экен, ошол жанагы Асыл баштан нары кеткен жакта дейт. Эми аны билбейм, ошо Кызыл Жайык деген ошол жерге анан ак өргө тиктирип, анан эки тарап тең алып келип ошол жерге жыйын өткөрөт. Жыйын өткөрүп анан айтат: "Тетиги суудун боюна бир боз үй тиктирип коет, мурдаракта тиктирип коет. Анан айтат: "Мынакей мына боз үйдү барып көргүлө" дейт. Анан эки тараптан баягы кишилер барып туруп анан баягы боз үйдү барып көрүшөт. Ичин ачса, ичинде 2 казан азылган, тай казандар. Экөөнү тең толтура мелмилете суулган, баягы тулгага асылган. Анан кийин көрдүк деп келишет. Анан ойлошот: "Ушу 2 казанга бир жылкы сойдуруп, баягы кайран кыргыз ойлонот да. Ушу баягы салдырып, анан эки тарапты эми ушул жылкынын этине тойгузуп эми бизди макулдатып жиберет турбайбы" деп баягы кадимкидей ойлонуп келишет. Анан ошо менен анан отурушат, бабырашып, тиги санжырак ирпетишет, тинтип минтип отура берет. Тиги убакыт өткөрө берет тиги киши. Баягы би, Беккасып би. Анан кечке маал эле баягы эшиктин алдында баягы төштө отурушат да, тиги жакта боз үй турганда. Bir uakta tigi жактан bir 5 жылкы, бияктан да жылкыларга келип эле боз үйдү баягы басып эле айланып чыгып барат. Баягы берде төрдө отурган баягы эки бай тең эле: "Ой, токтоткула, токтоткула, ой, жылкы басты. Жылкылар кимдики?" деп эле баягы кыйкырып калышат. Меле тапыраганда ошо дөңдүн үстүндө да момунтип жер силкилдейт. Анан кийин ошентип анан жылкылар баягы айдалып кетет. Кеткенден кийин анан
Эми барып туруп ошо боз үйгө барып көргүлө дейт. Анын өзү баш болду, ээрчитип барып, анан боз үйдүн эшигин ачат, эшигин ачып кирсе, баягы эки тулгада асылган касандын экөөнүн тең белинен гана суу калган да, калганынын баары чайпалып төгүлүп калган. Мына ошондо анан ошол жерден эки байды чакырып алып башын кошуп айткан экен: "Ай, акмактар, мына ошол ичинде тирүү баласы түгүл, ошо келиндин. Тирүү баласы бар келин түгүл. Тирүү. Мына жаны жок. Казандын ичиндеги суу төгүлүп атат. Анан кантип жаны калат? Мына сен биринчи жанагы атай жылкыны айдап ошону каптаткан бай сеники туура эмес" деп туруп аны тогуздап айыпка чыккан экен. Мына ушунун да өзүн дагы, бул да ошо кыргыздын ошол учурдагы мындайча айтканда укуктук бир нерсесин баягында калыстык менен чечкендин бир жаркын көрүнүшү деп койсок болот да. Мына ушуну дагы Үмөт молдо жазып калтырган да. Жакшы. Эми Үмөт молдо канча жылкы кесилди, кайда барып өтөдү? Анан буну кое бергенден кийин каза болдубу же баягы түрмөнүн ичинде каза болду? Ооба, мындай болду да. Мен муну абдан изилдедим да. Чын айтканда мага абдан табышмактуу болду ушул маселе. Себеби дегенде ар ким саргандай айтты да. Бирөө айтты түрмөдөн өлдү, бирөө болсо түрмөдөн чыгып кеткенден кийин өлтүр. Анан бирөө айтат ошо түрмөнүн ичинде жатканда эле эшиктер ачылып эле өзү чыгып кетчү экен. Ушундай ар кандай сөздөрдү көп угуп жүрдү, эл арасында көп да. Анан мен атай ушуну изилдеп, ошо чоң атабыз менен түрмөдө жаткандарды издедим да. İzdesem, мен 85-84 жылдардан баштап издеп калдым. Анан башты жок. Тиги түрмөдө жаткан киши деле өлүп калыпты, бу деле өлүп калган деп, баягы ар кайсы айылга барсак ошентип жүрдү. Анан бир гана бир кызыгы, мынагу Талды булактан бир солто жанагы Медетбек Баатырдын ошо туугандары, ошо солтолордон бирөө бу чүйгө туугандарынын арасына көчүп келиптир биякачы. Бияка көчүп келген. Анан атын азыр эсиме чыгып атыр. Ошол аксакал бар ушул. Мына Токмоктун үстүнөн бир Комсомолдо бир айыл бар экен, кичинекей айыл. Ошол жерде жашайт деп уктум да. Анан ошого келбедимби? Ошого келдим. Анан келип, мына ошо Токмокто менин бир иним бар эле, милицияда иштеген. Ошондон сураштырсам, анан айтып берди. Анан экөөбүз бардык. Барсак, ушу 70тен өтүп калган киши экен. Анан эме мындай биздин барганыбыз жактырган жок. Байкуштардын ошо кезде деле ошо НКВД деген булардын жүрөгүнүн карасуусун алып койгондо таптакыр. Барып мен ушу Үмөт молдонун небереси болом, ушу сиз чогуу болгон экенсиз десем эле, минтип эле үркүп карайт. Анын үстүнө мен эме ала баргам, жана магнитофон жазып алайын десем, таптакыр коркуп. Анан аягында айттым эме десем, ал дагы жазганыңды токтот деди, кереги жок. Мындай эле айтып берсем, мен мындай айтып берейин деп. Анан чай чемек алып барганбыз. Анан отургусуп алгандан кийин кыскасын айтканда ошо киши айтып берди. Кандай болгонун, эмне болгонун, эми ачык айтканда бул киши жатканда, түрмөдө бул 3 жыл жатканда, 41-жылы күзүндө барган, 43-жылы күзгө маал кайтыш болгон. Эми кайтыш болгондо деле бул актык кагазы колуна тийип калган. Жөнүндө бошотулсун деп берген. Бирок тиги киши айтат, ошо актык кагазын алып кел дейт, көрсөт дейт, мынакей мен алдым. Анан биз кубандык дейт, эми кетесиз го, эми чыгат турбайбыз десек. Анан бир күн айтты дейт, мен Бейшенбай деген киши да. Ай Бейшенбай тайке, солтону тайке деп коет да. Тайке, кичүү болсоң дагы сен билип кой. Мен оорум өчүп кетти. Мен бу жерден чыгып үйгө жете албайм. Мен ушул жерден эле ушу кайтыш болом. Андан көрү менин ушу элге берген бир акчаларым бар эле деп тизмесин бер дейт. Ошо түрмөнүн ичинен эле ошону чогултуп келип бергени берсин, бербегени бербесин. Анан алып келсин, анан калганын сүйлөшөбүз деп койду дейт. Анан ошо менен анан баягын алып алып анан бардым дейт, айткан кишилерге барсам бирөө бер дейт, бирөө жок дейт. Айтор ошентип бир 10 000 сом тегерегинде чогултуп келдим дейт. Анан Үмөт молдого бердим дейт. Анан бергенден кийин бир 2 күндөн кийин деле өзү бир чоң баштык кечинде көтөрүп келди дейт баягы камерага. 4 киши ятчы элек дейт. Анан кечинде анан эмне баштык бул кийим кечеси турбай, кеткен жаткан турбай десек, анан мындай коюп айтты дейт, эми балдар угуп алгыла. Угуп алгыла. Мен эртең таң атпай бул дүйнөдөн узайм. Таң алдык дейт, жаптар шакай сүйлөп отур дейт. Узайм. Анан муну деп тиги баягы түйүлгөн баягы эмени түйүнчөктү алып келип ачтырды дейт, ачтырып анан бир кабат эме бар экен дейт, ак. Мына муну менин кепиним. Жетет барына. Бычылган бардыгы. Мына кепиним. Муну болсо мындай чөпөрөк бар экен дейт. Мен кайтыш болгондо муну оозумду мындайынан байлап чыгып таң коесуңар. Эми жүрөгүбүз түшүп калды дейт. Ушунтагы ой молдеке койсоңузчу десем, силер шүк отургула. Шүк отургула да мен сөзүмдү уккула.
ушундай деп айтты дейт. Анан ошентип баарын айтып берди дейт. Анан ошо өлгөндө эме менин ошо тиги жатып калганда обязательно колумду, алаканымды түздөп койгула, жабылбасын алаканым. Көзүмдү жапкыла, баарын карагыла. Анан бул жерде мына Алымбай деген молдо бар, наркы. Мен дайындап койдум. Ошону тиги назиратылык айтсаңар ал чакырат, мага иман үйрүсүн. Анан мага эме кылып турсун, тиги Куран окуп турсун. Ошонун баарын билет. Мен ага тыйын төлөп койдум деп. Анан кийин эң негизгиси кызыгы, бул киши дайыр ошо түрмөдө жатканда, ошо түрмөнүн начальнигинин кызы согуштан, согуштун учурунда да согуштан бомболоодон келген экен, Ленинградтан келген. Жолдо келаткан бомболоп, анан көзү көрбөй, анан талмалуу болуп калган бир 16 жашар кыз бар экен да, көзү көрбөй алган экен. Анан ал дагы ошол тиги түрмөнүн начальниги дагы ошо жактан инвалид болуп келген киши экен да. Анан таса бул жактан 16 жашар кыз болсо, анан көрүнбөгөндө угдуруп албай, анан бирөөлөрдөн угуп турду, ошол түрмөдө Үмөт молдо деген бар. Ошол аяктырса ошол аяктырат деп уккан го. Анан кийин ишенет, ишенбейт. Анан бир күнү анан Үмөт молдону алып барган экен да. Алып барып бир айдын ичинде, эми бул жалган эмес, ошо мына Бейшенбай аксакал айтты мага, бир айдын ичинде бутуна тургузуптур дейт ошол кызды. Бутуна тургузуп, көзүн ачып. Анан ошондон баштап жанагы элдин оозунда айтылып жүрбөйбү? Баратканда эле эшик ачылып калчу экен анда. Анан толугу менен бул кишиге баягы эркиндик берип койгон да. Каалаган учурда чыгат, каалаган учурда намазын окуйт. Анан барып туруп бул кишини жана лазарет деп коет экен, жанагы түмөнүн ичинде дагы дарылоочу жайлар бар да. Ошол жерге барып туруп, даже ошол жердеги врачтар өзүлөрү коркуп, ал жерде баягы келте, туберкулез деген оорулар көп дейт. Анан бул кишини коюп, анан ээн эркин баягы жанында эң эле бизге дейт, эң эле таңсык нерсе бул самын эле дейт. Үмөт молдо экемдин чөнтөгүндө дайыма самыны бар болчу дейт. Үмөт молдо экемдин чөнтөгүндө дайыма кант бар болчу дейт. Үмөт молдо экемдин жанында дайыма мындай эменин ичинде бир жанагы калай күрөшкөнүн ичинде немеси бар эле дейт, май. Мына ошондой болуп жашаган дейт, бизге абдан пайдасы тиип турчу дейт. Анан ошо кетип атып анан айтты дейт, сен Бейшенбай тайке, мунагу менин жакшы эмем бар деп айтты дейт, тиги ичигим. Ушуну мүмкүн болсо балаңа, балдарыма алып барып бер, единственный сенден суранычы деп, анан калган өзүнүн кийимдеринин баарын бизге бөлүштүрүп бер дейт. Анан ошо менен биз жаттык дейт. Ал киши болсо намазына турду дейт. Анан качан эмне болгонун билбейм дейт. Эртең менен эле бир ойгонуп кетсем эле, мынтип карасам, мен жанында ылдыйкы нарда жатчу эле дейт. Чаңкасынан жаткан экен дейт, бир буту жерге түшүп калыптыр дейт. Анан мындай жатыптыр дейт. Ой, молдо дейт, тура калып эле барып чуркап барсам, көзүн ачты дейт, бирок бутун көтөрө албай. Анан бутун көтөрүп мындай жылдырдым дейт. Анан ошонсом эле көзүн ачып, бирок сүйлөгөн жок дейт. Түшүндүм дейт. Анан барып эле эшикти тарсылдаттым дейт. Бер жакта жанымда уставды алдырып турду дейт. Анан нар жактан надзиратель келди дейт. Келип анан кийин ачты дейт. Келип баягы молдо келип калды дейт. Келгенден кийин анан ыйман үйрүп баштады дейт. Ыйман үйрүп баштаганда биз мынтип карап турабыз дейт. Карап турса анан бир-эки көзүн ирмеди да, ошо менен созулуп кетип калды. Анан ошол замат анан жанагы айтканын баарын жасадык дейт. Анан түрмөнүн начальниги жашынакай кылып туруп, ак кепилдетип көмдүрдү дейт. Кенен кастырып каалагандай бир-эки күн уруксат берди дейт. Ошентип дейт. Анан кийин мен ал түгүл ал кишинин мүрзөсүн издебедим да. Эми түпсүз болуп калыптыр. Жок, эч жерден билбей койдук. Баягы эски Молдованыканын эски түрмөлөрүнүн орду түпсүз кылып салыптыр, эчтеке жок. Ошо менен табылбай калды, ачык айтканда. Эрмек агай, мына Үмөт молдо бул чыныгы биз айтабыз. Бизде азыркы учурда санжырачы деген жок. Санжыр иликтөөчү деп коет. Туура. Бул киши мына көрүп турабыз, накта санжырачы болгон. Сиз эми өзүңүз түшүндүңүзбү? Санжыра эмне деген, эмне экен бул санжыра? Сиз өзүңүз шундан бир таалим алып калдыңызбы чоң атаңыздан? Санжыранын пайдасы бар бекен? Туура айтасыз. Эми бир жерде мындай да, мен өзүмдүн мына мен деле ушул илимде жүргөн адаммын. Анан ошондон улам көп окудум да. Көп окуп анан ушул жерден бир нерсе бар да. Мисалы үчүн мына генетика деген илим бар эмеспи? Ошондо эс тутум, же болбосо генетикалык рух, же болбосо генетикалык эс тутум деген түшүнүк бар да. Ал эмне деген сөз? Мына ар бир адамдын эс тутуму бар. Анан кийин үй бүлөнүн эс тутуму бар. Баягы ата энесин эстей турган. Анан кийин уруктун эс тутуму бар. Ошол бир үй бүлөнүн, эки үй бүлөнүн. Анан барган уруунун эс тутуму бар. Анан уруттун эс тутуму болуп кетти да. Анан эң кызыгы ошол эс тутум деген нерсе, бул ошо мына бүгүнкү мына биздин санжыранын жаркын көрүнүшү, санжыранын өзү ошо эс тутумдун жаркын көрүнүшү. Тиянан айтканда, көрдүңүзбү? Анан эми мындай да, мына өзүңүзгө белгилүү бир Лев
Гумилев деген бір орыстың чоң тарихчысы болған. Бұл эми жана Анна Ахматова менен берки Николай Гумилев деген чоң акындардын ортосунан чыккан ошо экөөнүн баласы эмеспи? Анан кийин Совет доорунда эле жашап жүрдү, жакында эле кайтыш болду киши. Советтик учурга, советтик мына историктерге бул киши жаккан жок. Эмне үчүн? Жаккан жок. Бул киши өмүрү өткөнчө түрк тарыхын изилдеген киши. Түрктүн тарыхын изилдеген киши. Анан ошо түрктүн тарыхын изилдеген кишинин мен көп айтпай эле коеюн, абдан көп эмгектери бар түрк боюнча. Анан түрктүн тарыхын изилдеген бул кишини бул советтик бөлөк тарыхчылар абдан жаман көрүшкөн, ачык айткан. Анан бул кишинин бир айткан жери бар да. Мен дейт көп элди, көп жерди изилдедим дейт, көп этностордун көп изилдедим дейт. Анан бир нерсе бар дейт. Түрктөрдүн дейт генетикалык руху, генетикалык эс тутуму бөлөк элдерге караганда өтө күчтүү дейт. Ушуну байкадым дейт да. Ушуну байкадым дейт. Себеби дегенде дейт, мынакей дейт. Биздин доорго чейин дейт. Анан биздин доордон кийин деле 6-кылымга чейин мына көчмөн элдер Кытайды абдан жортулга көп чыгып турушкан дейт. Керек болсо императоруна чейин кулаткан дейт. Түрктөрдүн, түстөн түз түрктөрдүн. Кытайдын ошол кезде баягы эң эле күчтүү душманы булар түрктөр болгон дейт. Эми ошол кезде дейт, мен айтып коеюн дейт, ошол түрктөр барат дейт. Эми ал Кытайдын баарын эле басып алган эмес, ошол чеке белиндеги айылдарын басып алып, шаарларын басып алып, ошол жерге кичинекей өзлөрүнүн хандыктарын орнотуп, ошол жерде жашап, анан көпчүлүгү ошо бара 100 жылдап, 50 жылдан кийин Кытай болуп кетишкен дейт баары эле. Анан дейт, бөлөк элдер дейт, ал эми түрктөр дейт, барып ошол жерден. Анан 20 жыл, 30 жыл жыргалын көрүп, ошол жерде жашап, анан кийин өзлөрүнүн ошол жыргалынан тамырын суруп туруп чыгып кетишкен дейт. Ошонун бир мисалын айтайын дейт. 2-кылымда биздин эран Баатурук деген кыргыздын баатыры болгон дейт. Ошол киши ошол барып туруп Кытайдын бир чоң шаарын басып алып, ошол жерге хандыгын орноткон дейт. Орнотуп анан кийин ошо Баатуруктун каты бар экен дейт. 20 жыл ошол жерде туруп тур дейт. Анан тургандан кийин анан бир күнү ошол жерге кат жазат экен. Баатурук. Мына мен 20 жыл ошол жерде хан болуп турам. Менин ошол жерге келгендеги тулпарлардын бардыгы сынынан кетип, семирип, күлүктүгүнөн ажырап калды. Кылычтарынын бардыгын дат басып, курчунан кетти. Балдарын, кыздарынын бардыгы чачын кесип, кытайча сүйлөй баштады. Ырларын, кыргыздын ырлары улбай, Кытайдын ырлары ула баштады. Мен ушул жыргалыма, ушул бактыма тойдум. Мен андан көрү барын таштайын дагы урук тууганым менен кайра өзүм жериме Теңир тоого кетем деп туруп, ошол жерден баягы жазып туруп анан бүт эл журтун кетпейм дегенине койбой баары шыпырып туруп анан тоо арасына кетип калган дейт. Мына дейт. Мына түрктүн эс тутумунун күчтүүлүгү ушундай дейт. Ошон үчүн түрктөрдүн баягы көпчүлүгү ошо Кытайдын элине кошулуп, анан Кытай болуп кетпей, мына өзүн сактап калышкандыгы мына ушунда турат дейт. Бул бир жагы дейт. Мына анан экинчи жагы мына өзүңүзгө белгилүү эме деп атат да. Мына Чыңгыз хандын жортулу болду дейт. Мына бүт дүйнөнүн жартысын каптады дейт. Ошо Чыңгыз хандын жортулу, бирок ошол эс тутумунун жоктугунан ошол элге аралашып, кайра мынакей 16-чы, 15-чи, 14-чү кылымда бардыгы түрккө айланып кетишти дейт. Түрккө айланып кетишти дейт өзүлөрү. Ал басып кирип кайра түрк болуп кетишти дейт. Мына түрктүн рухунун ошо генетикасынын күчтүүлүгү мына ушунда турат дейт. Кытайга барып дейт, ошо тиги монголдордун армиясы барды дейт, Кытайды басты дейт. А бирок аягында эмне болду? Кытай болуп кетишти дейт бардыгы. Мына азыркы Монголия деп атпайбы? Азыркы Монголия кандай абалда дейт. Ошон үчүн дейт, генетикалык рухту сакташ керек дейт. Бул нерсе ошол өзгөчө дейт. Мына генетикалык рух бул ошол түрктөрдө күчтүү дейт. Анан ошон үчүн мына кыргыздын мына жет атасын билүү. Жет атасын билүү, жана Санжыра деген эмне? Жет атасын билүү, андан аркы тарыхын билүү да. Мына Кыргызда ушундай болгон да, бул Санжыранын пайдасы ушундай болгон. Мына илгери ушундай мезгил болгон бир учурда баягы күндөлүк согуш, күндөлүк баягы кармаш, бул күнүмдүк эле тамак ичкенде эле нерсе болгон учур болгон да.
Мына бір паста эле туруп эле бир паста чакым болуп анан колго түшүп бала чакасы менен жок болуп кеткен учурлар көп болбоду беле. Анан бирок алардын бардыгы кичинекейинен баштап төрөлгөндөн баштап жете атасын билчи да. Каяка барса да кайра чоңойгондон кийин кайра таап келип атпайбы. Эми бул Кыргызстан жарасында өзүңүз мынакей күндө алып барып атасыз. Канча биздин баатырларыбыз бөлөк жакка барып, кайра айланып келип, кайра элди бузартып атат. Мына жанагы эле биздин чоң аталарыбыз, түпкү аталарыбыздын бири Кара Чоро. Эгерде келбей калганда, ошол жакта калып калса, кийин ошо мурдагы багыш уруусу уланат беле азыркы күнгө чейин. Уланбай калмак. Мына кыргыздын санжырасынын пайдасы ошол. Эми бүгүнкү күндө айтышып атпайбы? 21-кылымда эмне кереги бар? Бул санжыранын кандай кереги бар? 21-кылымда бүгүн да актуалдуу болуп турат санжыра. Себеби мына бүгүн биздин миллиондон ашык балдарыбыз миграцияда жүрүшөт. Миллиондон ашык Америкага кетти, Англияга кетти, Россияда канчасы жүрөт. Мына ошол кеткен балдардын баары жаман же колунан эчтеке келбеген балдар эмес, эң мыкты балдар. Мына алардын балдары болот, анын балдары болот. Мына ошолор мына азыркы тапта мына Кыргыздын санжырасын, жет атасын билип алса, мейли, ал тиги англисче сүйлөп калсын, орусча сүйлөп калсын, бирок өзүнүн кыргыз экенин, жүрөгү кыргыз экенин билет да. Бир учурда кайрылып келет. Бир учурда ошол кууп келет да, мына кыргыз мамлекетине өзүнүн пайдасын тийгизет. Эмне үчүн мындай муну биз эске албайбыз? Мына ушул жагынан алганда, мына 21-кылымда да бизге санжыралдан таасы керек. Мен сөзүмдүн аягында бир нерсени айтып кетким келип атат. Мына чын айтканда Үмөт Молдонун ошо жазган, калтырган эмгектеринин баары Чагатай араби менен араб тамгасында жазылган да. Анан бул ошол кайра Үмөт Молдонун бардык эмгектерин алып чыгып, мына азыркы биздин кыргыз тилибизге которуш абдан кыйын болуп атат да. Мына муну ошол учурунда Совет доорунда, албетте Совет доорунда өстүк, өнүктүк билим алдык андай мындай, бирок ошол учурда биздин ошо түрк тилдүү элдерге атай буттосу болгон экен да. Мына бир эмес, 3 жолу арип өзгөртүү болду. Мына өзүңүзгө белгилүү 20-жылдарда мына Чагатай араби менен араб тамгасы менен жазып үйрөндүк, туурабы? Үмөт Молдонун эмгектеринин баары мына ошол негизде араб тамгасы менен жазылган. Анан кийин келип туруп анан латын тамгасын өттүк 30-жылдардын ичинде. Анан келип туруп анан 40-жылдары мынакей кириллица болду да. Мына ушул 3 тоскоолдук, 3 тосмо мына бүгүнкү күндө биз тарыхыбызга ой жакындап басканга мүмкүнчүлүк бербей атат. Эгерде ошол тоскоолдуктар болбой биз ошо мурдагы араб тиги Чагатай араби менен калганда, мына бүгүнкү тапта мен ачык айтып коеюн, жалаң Үмөт Молдо эмес. Мен ошол Илимдер академиясынын кол жазмалар бөлүмүндө айланайын миңдеген барак, 100 миңдеген барак ошол жазылган фольклорлор, анан санжыралар, сонун эч ким билбеген сырлардын баары ошол жерде катылып жатат. Бардыгы ушу араб тамгасы менен жазылган. Ошо менен эч ким которбойт. Ал түгүл мына арабистер, азыркы арабистер мына араб тамгасы менен булар окуй албайт экен. Себеби дегенде бул Чагатай араби. Ошол кездеги жазылган бул таптакыр бөлөк да. Чагатай араби деген эмне? Бул ошо өзбекче окуса түшүнө берет, казакча окуса түшүнө берет, кыргызча окуса түшүнө берген ушундай универсалдуу арип болгон да. Муну азыркы арабистер окуй албайт. Мына ошон үчүн бул тоскоолдук бар да. Эрмек ага, Үмөт Молдонун эмгеги зор экен бир гана тарыхчылар. Бул санжырага, жет атага кызыккан адамдар абдан жакшы түшүнөт. Мен ойлойм ушул кызыккан адамдар үчүн бул чоң бир белек десек болот да. Ушул жерде Эрмек агай Үмөт Молдонун гана ой пикирин айтты. Бул жерде бир ашыкча биз пикир кошкон жокпуз. Ал эми ушу Үмөт Молдону азыркы санжырачылар салыштырып, баягы сүрүштүрүп өзүңөр көрөсүңөр. Бар арасында баягы талаш тартыш маселелер болот сөзсүз. Бул санжырада. Бирок ошо мен айтып атпаймынбы? Ошо Эрмек агай ушуну дагы бир жолу алып чыгып, Үмөт чоң атаңыздын эмгегин көрсөткөнүңүзгө мен сизге абдан ыраазы болуп турам. Муну алып чыгыш керек болчу. Алып чыктык. Бул санжыра программасы бул кыргыздын тарыхын, озеки тарыхын, ата текти сүрүштүрүп келип, кыргызды бириктирүүгө чоң салым кошкон адамдардын бири. Сизге ушу таластан келип, атайын келип ушу маек бергениңиз рахмат. Дагы эле иликтеп жириктей бериңиз. Бардык жакшылыктар сизге, ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат сизге, чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.